аял сүйө билген, күйө билген күчтүү эркектин аркасында гана аялдын бакыты толук ачылат. Аллах ошондой кылып жараткан. Анткени өзүнүн ордуна кайтса гана. Мисал айтайынбы? Муну айтсаң идеал боло бербечи дейт да. Сен ушинтип үй бүлөбүздө тынчтык жок дейт эми. Идеал бизге Алла Таала гана айтайын деген жүрөгүм качан түнөк табат меники жеке. Үй бүлөмдүн алкагында, балдарымдын астында гана, ата-энемдин балдарымдын астында. Ошолор менен бирге жүрүп калсам, бир тынчтык келип жүрөккө, балдар менен баарлаш чоң максат коюп. Анткени ошо кудум ошондой эле аял заты кабыргадан айылган күчтүү эркектин астында гана бул өзүнүн тынчтыгын, бакытын ача алат. Анан жалгыз монтип акча таап кете берсе, бакыттар жабылып калат. Ал убактылуу бияка чыгат, бирок баары кор болуп калыш коркунучу бар. Ошол акыйкатта аял заты да билиш керек. Эркектин тапканында береке бар. Эмне кылыш керек? Азыркы учурда бөлөк жашап жатабыз. Бир жума болду, үй бүлөмдү жакшы көрөм дейт. Сиз эми жигит болуңуз, сиз кичине мажурун тартып калыпсыз. Аял киши жигит менен жашаганды жакшы көрөт. Мырза эркек менен. Эркектик нерсени кылып, карыздасаңыз да башка кылсаң да мен табам, сен балдарды тарбиялагын, мен акчасы менен табам деп достордон карыз алып аракет кылып жигиттик мырзалыкты сапаттуу ордуна койсоңуз күжүрмөн кайратты. Ал ынанса, ошондон маселе башталат. Биринчи жигиттик ынанычты ордуна коюп көрсөтүшүңүз керек. Сиз мажур болуп, диге деле макул, буга деле макул, баланы карап туруп мен дордой кылып иштеп келейин десе, ага деле макул дей берсеңиз башталат да ошондон анан. Казактан чыккан Турсунбек Кабатов айтат. Өзүбүз билбей ошентип алыппыз дейт. Башка чыгат. Сен барып кредит алчы деп, кредит арам го негизи. Сен барып бир тууган карыз алчы деп, кыйын жака жөнөтүп, кийин анан өзүң кантип ээрчип калганын билбейсиң дейт. Сен кылгансың баарына дейт. Эркек күчтүү болуп, кайраттуу болуп, максат бийик болуп турса, жакшы жагынан карап. Аял. Баары түпкүрүгүнө моюндайт иншалла. Ошон үчүн сиз үй бүлөлүк ишенимди кайтарыңыз. Аялыңызга жакшы айтыңыз, маңдай теске отуруп. Мен үй бүлөнүн башчысымын, садаган кетейин. Эркектин тапканында береке бар, аялдын тапканында эмне бар деп. Эркектин тапканында береке бар, аялдын тапканында эмне бар? Бул сууга жазгандай эле болуп кетет. Табат, бирок кетип калыш коркунучу бар. Туура үй жайлык тапты башка болуп, бирок кыйналып калат. Аял акча тапкандын артында эмне жоготуп атат? Акча эле көзгө көрүнбөш керек да. Уят сыйыты жоголуп кетиш коркунучу бар. Ыйман алсырап кетиш коркунучу бар. Оңой эмес акча табуу. Күнгө терisi кышалып калат, башка болот, туурабы? Аялдан аялдык назиктик кетип калат. Эркек назик аял менен жашаган келет да.